Bütün Kırgızstan malumarı. Hurmatlı kesipteşler. Kırgızstanda mыйзамдуулук yok deybiz go. Mыйзамдуулук ушул жерде жок. 40ка жетпеген депутат отурабыз. 70 каттоодон өттү деп атабыз. Кимди алдайбыз? Кимди алдайбыз айланайындар? Эгер ыйман, мыйзам ушул жерден башталбаса анан элден кантип талап кылабыз? Кимдин көзүн боёйбуз? Эмнеге ушундай мамиле кылабыз? Мен өткөндө Улан мырза сизге айттым. Биз регламентти бузбашыбыз керек. Кээде өтпөй калган токтомду кайрадан добуш берип деле өткөрүп атабыз да. Баарына көз жумуп келатабыз. Эгерде жамандыгын алып бирөө конституциялык сотко берсе, биздин чечимдер жокко чыгып кетет. Жок дегенде өзүбүздүн абийирибиздин алдында өзүбүз таза бололучу. Башка жактан талап кылаардын алдында өзүбүз ушундай таза бололу. Анан чакыргыла деп кайра эле айтып берген менен чакырганда эмне бала бакчанын балдарыбызбы? Келген киши келди, каттоодон өткөн киши өттү. Менимче жакшы эмес, 40 киши отуруп алып, мамлекеттин тагдырын чечип атабыз деген, бул туура эмес болуп калат. Ошону карап койсоңор. Рахмат, Адыхан Кусанбаевич. Эске алабыз.